Здравствуйте, наши дорогие гости и телезрители! Добро пожаловать в нашу школу! Саламатсыздар достор, бүгін біз оқыған Дмитрий Михайлович Карбышев атындағы номер 1 орта мектебіне саяхат қылып, сіздерге кеңірек маалымат беруге әрекет қылабыз. Анда эмесе достор, бизменен болуңуздар. В школе развлечения есть, интересных дел не счесть. И звонок веселый, вот что значит школа. Так давайте же начнем наше путешествие в нашу школу. Гүлназ, анда досторыңызға мектебибизди көрсөтөлү. Кеттик. Участвуют в различных акциях, потом мы на наших заседаниях. Гүлназ, досторыңыз көргөндөй мектебибиз өтө эски байыркы мектептердин бири. Бул мектептин класстарында канча деген кыргыздын азамат, эр жигит окуучулары, жигиттери бүтүргөн. Ошол жигиттер жөнүндө бизге айтып бербейсиңби? Макул, айта кетейин. Наша школа – одна из старейших школ Юга Кыргызстана. Наша школа названа в честь героя Советского Союза генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. Школа построена в 1936 году. Здесь также учились герои Советского Союза, такие как Михаил Бабкин, Николай Земцов. Они были удостоены Героя Советского Союза и награждены разными орденами и медалями. Также здесь училась Фаина Низамова, которая совершила героический поступок, спасая тонувшего ребенка. Supermarket. And pharmacy. Shop. And butchers. Thank you. Now open your vocabulary and write new words. Open your vocabulary, please. Copyright new words. В нашей школе существует школьный парламент, но чем они занимаются и что они делают, расскажет президент школы Джанубекова Ханыкей. Здравствуйте, меня зовут Джанубекова Ханыкей, я являюсь президентом школы номер 1 имени Дмитрия Михайловича Карбышева. У нас в школьном парламенте есть министры, министр образования, министр здравоохранения, министр безопасности, экологии, а также министр спорта. Ханыкей, ушул министрликтердин милдети жөнүндө дагы айтып берсең. Конечно, каждый кто-то за что-то отвечает. Например, министр образования в основном отвечает за успеваемость. Каждую неделю они проверяют состояние книг, дневников. Министр здравоохранения отвечает за форму, проверяет каждую неделю форму и за гигиену. Министр безопасности, это отряд ЮДМ, юный друг милиции, проводят также... заходят по классам и объясняют, что делать и как вести себя. Также есть экология, отвечает за озеленение в школы. А также есть в этом году, в апреле, будут голосования, выборы нового президента, а также школьного парламента. Я надеюсь, что мы выберем достойного президента школы и школьного парламента. В этом учителя наши очень поддерживают нас, советуются с нами, так же, как и мы с ними. И мы думаем, что наше это все, то, что они нам дали, учеба и знания, понадобится в будущем очень хорошо. Ханыкей, окууну мектептин жашоосун бирдей алуу сага кыйын болбойбу? Нет, конечно, я стараюсь успевать и в учебе, и чтобы я помогала в школьном парламенте. А также я думаю, что это зависит от человека. Думаю, что есть люди, которые также одновременно способствуют нести это одновременно. Ханыкей, рахмат. Досторуңузга кызык болгон болсо керек. Анда эмесе биз менен курган маегиңе чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Наши ученики каждый год участвуют в американской программе Flex, и представители нашей школы каждый год едут в Америку на бесплатное обучение и живут в американских семьях. В этом году наши школьники принимали активное участие, и
Три ученика — это ученик 11 класса Мимбаев Айбек, ученики 10 класса Ташматов Тахир и Бахтиярджанова Гульнас ждут ответа из Вашингтона. Мы верим и надеемся, что они пройдут флекс. Good luck, guys! Ребята показали свое централизованное представление, они были отражены разные костюмы разных национальностей. В нашем городе проживает очень много национальностей, и ребята показали, что они очень любят наш город, дорожат им, и эта газета как раз таки посвящена именно этому. Вы можете посмотреть. Мына биздин айтып жаткан окуучубуз Мамадияр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мамадияр, бизге география сабагынан кандай ийгиликтерге жетиштиң? География сабагы сага эмнеге жагат? Айтып бербейсиңби? Ооба, мен география сабагыны 9 класстан бери окуп келем. Ошондо 9 класстан бери байгелүү 1-орунду алып жатам. Ушул жылы да шаардык деңгээлде 1-орунду алдым. Быйылкы жылы мен былтыры Баткенде ийгиликтүү 1-орунду алдым. Анан республикалык деңгээлде катыштым. Тилекке каршы республиканский деңгээлде өтө албай калдым. Кудай кааласа быйыл ийгиликке жетемин деп жетишке ишенем. Мамадияр, сен эмнеге география сабагын тандадың? География сабагына мен кичинемден бери кызыгып келем. Ар кандай журналдарды, гезиттерди окуп, андан кийин интернет ресурстарында колдонуп, телевидениядан да география сабагы боюнча ар кандай передачаларды көрөм. Ошонго география сабагын тандадым. Мамадияр, биз менен курган маегиңе чоң рахмат. Окууларыңа дагы ийгилик, көптөгөн ийгиликтерди багындырып жүрө бер. Рахмат. В нашей школе функционирует юный клуб журналистов. Наша газета называется Мектебибизде жаш журналисттер клубу иштейт. Атайын гезитибиз бар. Сентябрь айынын башында газетада иштегиси келген таланттуу окуучуларды тандап алабыз. Бул каанада биз гезитибиздин жаңы чыга турган санын даярдайбыз, талкууга алабыз. У нас проходят собрания в этом кабинете. Обсуждаем мы следующий выпуск нашей газеты. Те байыртан уламыш деп кеп айтышат. Кызыл кыя болгон деп айтышат. Кызыл кырдын боорунда жалгыз аяк кыя кеткен жолдор болчу деп айтышат. Ошол себеп кызыл кыя аталыптыр. Бул аймакта чакан шаар жаралыптыр. Ырыскыбыз, шахтабыз ишке кирип, шаарыбыз көңүл коюп каралыптыр. На протяжении уже 10 лет мы занимаем призовые места по олимпиадам предметным, как в городе, так и в области, и на протяжении уже нескольких последних... Акыркы 10 жылдан бери биз предметтик олимпиадаларда шаарда, ал эмес облуста алдыңкы орундарды алып келебиз. Ошондой эле республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды камсыз кылуудабыз. Бул орус тили жана география сабактары болуп эсептелет. Ар жылы орус тили предмети боюнча 1 жана 2 орундарды камсыз кылгандыгыбызды мактанып айткым келет. Бул жылы облустук олимпиадага 30 окуучу катышуу алдында турат. Шаардык айлампада 1, 2, 3 орундарды алдык. Облуска орус тили, биология, география сабактары боюнча катышышат. Биз бул жолу да облустук олимпиадада жеңишке жетип, республикалык олимпиадага катышабыз деп үмүт артып турабыз. Очень надеемся, что мы и одержим победу и в этот раз, и примем участие также в республиканской олимпиаде. В нашей школе ежегодно проводятся различные конкурсы. Я бы хотела остановиться на том конкурсе. Биздин мектепте ар жылы түрдүү конкурстар өтүп турат. Алгач шаарда, облуста, анан Борбор шаарыбызда өткөн сынак боюнча айткым келип турат.
Кантип алгачкы жардам көрсөтүү керек деген аталыштагы сынакта биз 1-чи орунду ээледик. Мында окуучуларыбыз алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча сабактарды өтүп беришти. Эң оор учурларда, мисалы бирөө жарымдын талмасы кармап калса же колу буту сынса, кантип жардам көрсөтүштү окуучулар эң сонун билишет. Бишкекте 3-чү орунду ээледик. Биз муну менен аябай сыймыктанабыз. Республикалык сынакка катышкан окуучулар мектепте ар ай сайын башка окуучуларга тренингтерди өтүп турушат. Я могу сказать, что наша школа почти все могут оказать первую помощь. Достор, азыркы учурда мектебибизде илим жана технология жумалыгы өткөнүнө байланыштуу биринчи класстан баштап 11 класска чейинки окуучулар өзүнүн кол өнөрчүлүгүн бул жерде көрсөтүп жатышат. Анын бири Курбанова Лияна жасаган кенчинин эстелиги. Гүлназ, бизге айтып берсең, дагы нелер бар бул жерде? Шаарыбызга 120 жыл болгондуктан биздин окуучулар Кызылкенин 120 жылдыгына карата аябай сонун буюмдарды жасашкан. Мына өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул биздин Кызылкенин сейил багы, Достук аллеясы жана ошондой эле Кызылкенин скульптурасын түзгөн. Албетте, бул буюмдарды биздин окуучуларыбыз жасашкан. Мына, буларды сумочкалар кийизден жасалган сумочкалар, буларды 8-чи жана 5-чи класстын окуучулары жасаган. Достор, кол өнөрчүлүктөн тышкары биздин мектеп билими менен даңкталат. Анда Гүлназ, биздин мектептин билими жөнүндө айтып бербейлиби? Бул жерде өтө сонун көптөгөн грамоталар турат. Ушулар жөнүндө айтып бербейсизби кеңирээк досторубузга? Наши ученики с большим желанием участвуют в различных мероприятиях городских, областных и республиканских. Знаешь, Шаир, в этом году в республиканском масштабе было проведено конкурс «Юные Пифагоры». И Азимбек Абдурахманов, ученик 7 класса, занял призовое место. Еще ученица 11 класса Федотова Ксения, написав сочинение про торговлю людьми, заняла первое почетное место. Бул жер биздин мектебибиздин спорт залы. Бул жерде биздин мектебибиздин атын даңызлап жүргөн спортчулар бар. Анда эмесе спортчулар менен таанышып, маек куруп көрөлү. Гүлназ, көрсөт. Значит, в 2 круга. Круг 1 здесь, 1 здесь. И также передача мячей. Потом после этого разделимся на 2 команды и поиграем в второй. Так, сейчас, значит, по 2 человека делимся. Так, Затор с Бегемай. Так, Нурсултан, быстро с Гульшаир. Так, Абдулазиз, Сазиев. Так, Сатин, быстрее. Ребята, знаете, да, что при передаче мяча пальцы у нас должны быть на открытые, да, пальцы. Вот в таком положении передачу передаете. Не вот так вот руки должны быть, а вот открытые все пальчики, понятно? Взгляд. Равняйся. Смирно. На второй рассчитай. Второй. Первый расчет окончен. 2 шеренги становись. Налево. Кругом. На месте шагом. Марш. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Стой. Налево. В одну шеренгу становись. Кругом. Налево. На месте шагов. Марш. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Стой. Направо.
Обучается сегодня в нашей школе около 1300 учащихся. Школа перегружена. Но надо сказать, что перегружена и не только потому, что увеличивается сейчас рождаемость детей. Бүгінгі күнде мектепте 1300-дөй окуучу окуйт. Мектеп окуучуларга жык толгон. Муну биз балдардын көп төрөлүп жатканынан эмес деп билебиз. Мектеп алдыңкы мектеп болгон үчүн ата-энелер биздин мектепке балдарын окутушту каалашат. Ар бир ата-эне бизге ишенүү менен мамиле кылышат. Шаарыбыздын бардык аймагынан келип окушат. Кээ бир ата-энелер үй бүлөлүк династияны сакташ үчүн да биздин мектепке кайрылышат. Алар менин атам, чоң ата, чоң энелерим окушкан деп айтышат. Ошондуктан да биздин мектептин аты менен сыймыктанышат. Балдарга мыкты билим бериш үчүн көп иштер жасап жатабыз. Мектептин негизги урааны балдарга эстетикалык таалим тарбия берүү болуп эсептелет. Биз буга аябай көңүл бөлөбүз. Нашей школы заключается в том, чтобы детям дать хорошее нравственное воспитание, патриотическое воспитание. Мы этому уделяем большое внимание. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Отургула балдар. Балдар, мына экранга карайбыз. Бүгүн сабакты көтөрүңкү маанай менен баштасак, эмне деген жазууну окуп турасыңар, көрүп турасыңар балдар? Бир от. Кана Айлира окуп койсунчу? Бир от, бүт үйүнөн өтөт. Ооба. Ал кайсы от экен балдар? Кана? Абджамилов? Ал күн экен, Анда эмесе бүгүнкү сабакта мен силерге ушундай күндөй дайыма жаркырап, жайнап, жарык маанайда болууну каалайм, Сабакты баштайбыз анда. Азыр мен силерге балдар сүрөттөрдү көрсөтөм. Ошол сүрөттөр аркылуу биз темабызды ачып алабыз. Футболисттер эмне кылып жатат? Футбол ойноп жатат. Кийинки сүрөттө кана ким айтып коет? Кана? Кыз теннис ойноп жатат. Туура. Кыз Бек мырза теннис ойноп жатат экен, Андан кийин ким айтып коет? Кана Акмалидин? Адамдар шашки ойноп жатат. Шашкиби? Дагы ким айтат? Шахмат. Ооба, азаматсыңар шахмат ойноп жатат. Кантип ойлойсуңар? Биз бүгүн эмне жөнүндө таанышабыз? Кана? Эмнелерди көрдүк сүрөттөн? Спорт жөнүндө. Спорт жөнүндө көрдүк, дагы? Этиш деп коет экенбиз. Азаматсыңар, анда көрөбүз. Этиштин баяндагыч ыңгайы. Анда эмесе кол чаап коелу, туура тапканыбыз үчүн. Темам түшүнүктүү болду, Анда бүгүнкү числону жазып, 3 айынын 29-у класста жазуу. Спорт, ден соолук. Жазып бүткөн болсок, анда дагы кайрадан экранга көңүл бурабыз. Эми биздин грамматикалык темабыз балдар, баяндагыч ыңгай дедик. Силер айтып өттүңөр. Кыймыл аракет бул эмне дедиңер? Кандай суроолорго жооп берет экен? Кана Гүлзина окуп койчу. Эмне кылган, эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне кылат. Азаматсыңар. Эми карагыла, таблицаны 3кө бөлүп койдум. Ушул силерге эчтеке айтпай жатабы? Кана Гүлзина? Биринчи таблица, биринчи немесиде бөлүгүндө өткөн жакты билдирип жатат, азаматсың. Экинчи бөлүгүндө учур жак, үчүнчү бөлүгүндө келер жак. Келер жак.